Мадумаровдун кайрылуусун көрдүңөрбү? Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү деп бир атаган жок го. Каякта бир чужой колдоочусу катары айтты го. Чынбы? Бул бир. Экинчиси, ушул Оразайымдын ишин мурдагы бузукулар, МПОшниктер, Азаттыктын, Клоптун немелери кайра качат этип атышат. Биринчиси Жанар Акаев, мурдагы Азаттыктын экс кызматкери деп коелу, эми билбедим. Атын көчкүр Али Токтакунов. Чынбы? Ол дагы кайра айтып атат. Үчүнчүсү, азыркы Азатта бир кыз чыгып калат. Ошонун сиңдиси, атын билбейм. Төртүнчүсү дагы ким? Ошол МПОлор. Бир неме кызды кээ бир депутаттар дагы айтат. Ушуга эле алыбыз жеттиби деп. Буга силердин алыңар жеткен жок. Буга мыйзамдын алы жетти. Мыйзамдын алы жетти. 313 жазык кодексинин Кыргыз Республикасынын 313 беренеси менен канча деген дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетсек. Мага өзү Оразай мен журналистмин деп тааныштырган, буну качат эткендер ошол журналисттер. Бузуку журналисттер, экс журналисттер. Журналюгалар даже. Журналист деп атаган дагы бул журналист мындай бир калыс болот да, булар бир тараптуу. Ишенбесеңер көргүлө. Азаттык бүгүн эле 8 макала чыгарды. Азаттыктын Facebook сайтына кирсеңер 8 макала. 9-су кече бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич кече маек берип атат. Бул совпадениябы? Дагы бир экинчи жагы дагы ой кетет да. Бул шайлоонун шайтан оюндары эмеспи? Шайлоонун шайтан оюндары эмеспи? Мен угат элем, билет элем. Колунан кармап алган жерим жок. Ушул мынабы өлүмүш болот сен акаң деп мен каяктан дагы эми рахмат, Кудайга шүгүр, каяктан дагы өзгөндүкмүн, Атаган Кимсанбаевич дагы өзгөндүк, анан бул биздин каарманыбыз дагы өзгөндүк болуп атат. Бул шайлоонун шайтан оюндары эмеспи? Урматтуу кыргыз элим. Жакында шайлоо башталат. Бул келди. Келгенде Мирлан ака, ассаламу алейкум, рахматтуллаху